Кыргыздын улуттук кийимдери элдин этностук тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү. Кыргыз кийими жана анын улуттук өзгөчөлүктөрү тарыхый узак мезгилде табигый жагдайлардан көчмө мал чарбанын жана ага байланган жашоо ыңгайынын өзгөчө шартында калыптанган. Мына ошол кийимдер бүгүн дагы кайрадан жанданып эл алдына чыгып отурат. Кийимдин үлгүлөрүн интернет аркылуу башка тарыхый китептерден, сүрөттөрдөн алып, ошого карап жасап атабыз. Биз негизи бул багытты мен өзүм жаңы китептин үстүндө иштеп баштагам да, кыргыз оюлар баянгат деп. Анан эмнегедир ошо эң биринчиден ошо чоң тайнем кийип жүргөн ичикти реконструкция кылайын деп ошондой ниеттенип анан алгам. Ошо кымкапты алып аткан жерден анан эжелер да кошулуп биз да алабыз, биз да жасайбыз деп анан ушинтип баары кызыгуу менен бүгүнкү күндө 20 кишиден ашык биздин коомубузда ушу баары тең ошо кыргыздын байыркы кийимдерин көргөзөлү, көдөндө уктап аткан өзөктү ойготолу деген ниеттебиз баарыбыз. Максатыбыз ошол элибиз эмнегедир өзүн өзү унутуп калат. Мисалы Индияга барганда сарини кийип жүргөн аял эч кимди таң калтырбайт. Дубайга барганда арабча кийинсе эч ким таң калбайт. Анан биз улуттук кийимди кийсек, бизди мындай кадимкидей кызык болот экен да. Анан биз уялбашыбыз керек. Кыргыздардын уруу топторунун көчүп конусу, соода байланыштары, ошондой эле бөтөн элдер менен узак убакытка чейин коңшулаш жашашы кийимдин өнүгүшүнө таасир тийгизген. Айнагүл Жусупова 40 жыл жогорку окуу жайларында мугалим болуп иштеп, кыргыздын кийимдеринин үлгүсүн изилдеп чыккан. Бүгүн ушу биздин иш чарабыздын экинчи жолку иш чарабыз өтүп жатат. Кыргызча календарыбыз чыгып жатат, ошонун бет ачары болуп атат. Анан эң негизги жөнөкөй эле нерселерди ала турган болсок, эмне үчүн тагынбай атышат десек, мына буреки биздин ушул эле чачма чогубуздун философиясы аябагандай чоң. Эмне себептен деп сурашы мүмкүн. Бул жөнөкөй эле чачмак. Анткени мурун биздин кыргыз элибиз өтө бай болгон. Алтындан, күмүштөн зер буюмдар жасашкан экен. Анан ошону биздин кайра элибизге бүт тарых менен тастыктап, скиф сак доорунан бери ошо кийимдердин үлгүсүн бүгүн алып чыгып жатабыз. Кайсы жерден ким тартып алган, кайсы архивде бар британиялык биздин саякатчылар кыргыздарды 18-кылымдардагы сүрөтүн тартып алыптыр. Биздин Новосибирскиде, Россиянын ар кайсы жерлериндеги биздин көрүштөндөрдөн чыккан кийимдер ошо сак скиф дооруна туура келет экен. Ошол кийимдерди биз эми чагылдырып алып чыгып, илимий негизде тастыктап, кайсы жеринен өзгөрүлгөн, эмне болгон ошону негиздеп жатабыз. Кыргыздардын кийимдери жөнүндө алгачкы маалыматтар Тан династиясынын дооруна таанды Кытай булактарында кездешет. Өзгөчө апалардын баш кийимдеринен тартып, алардын кийген чапандары, чач уштуктары жана элечектери өзгөчө, айрыкча жаш өзгөчөлүгүнө жараша кийинишкен. Мен кийип турган кийим ушул апаларыбыздын, чоң апа, чоң энелерибиздин ушу кийип жүргөн чапаны. Бул чапанды ушу той топурларга, жакшылыктарга, ушундай жакшы окуяларга кийишкен. Кенен кооз кылып бунун эмне себептен бул аябай кенен, анткени жеңдери узун. Мисалы үчүн атка минсе, атка баягы кармаганда колдор үшүбөсүн деп койнуна бир баланы батырып алса болот экен эле. Ушундай биздин энелерибиз ушундай көрөгөч болгон экен да. Ушулар бардык жагынан чыгарып, анан ушундай кылып тигишкен экен да. Чебер, ууз апаларыбыз тигишкен экен. Нур Кыргыз этнографиялык борбору байыркы ата-бабалардын кийген кийимдерин жандандыруу жана айылын жайылтуу максатында атайын иш-чара өткөрүп, аны менен катар ата-бабаларыбыз колдонуп келген буюмдарды көргөзмө уюштуруп, түрдүйүм тамак аштын түрлөрүн жайнаткан. Биз бүгүн 30дан ашык апаларыбыз келип, кыргыздын улуттук кийимдерин даңазалап чыгаруу болуп, опера балетте ушундай иш-чара өткөрүп атат. Илгери деген биздин ата-бабаларыбыз бүткүн бай болгон экен. Байдын аялдары ушундай кийинген экен да. Кыргыз элинин кийимдерин азыр биз деген арабтарды, башкаларды капкара кийип, чүнкөнү кийип атпайбызбы?
ушундай эле жакшына кайрып эле кыргыздын кийимин кийсек болот экен. Улуу табирикти улантып аны кийим уундарга жеткирип жаткан уюштуруучуларга терең ыраазычылык.